Садыр Нуркожоевич, эгерде сиз бүгүнкү күнү парламенттин колу менен зордоп, Ташиит досуңузга окшоп, зөкүрлөнүп, коркутуп, үркүтүп, ошо Путиндердин, масондордун айткандарын аткарып, казак мамлекетине куралдуу армия жөнөткөн болсоңор, мен силерге айтат элем, эч бир тарых кечирбейт. Кечирбейт. Силер Назарбаевди билесиңер ким экенин. Ал, конечно, мамлекети башка, бирок 30 жылдан бери казак элинин канын соруп келген ууру кескилер. Мисалы үчүн, эч бир диктатор мынчалык беспощадный болгон эмес. Казак эли итке минип калды. Мен силерди адакамчылар сабатсыз десе, мен туура ардандым. Силерди мен сабатсыз деп да айта албайм. Силер коркоксуңар. Силер жаныңардан коркосуңар. Силердин бала чакаңардан бери бүт немеңерден бери силер залог алып койду. Мен ачык айтканымда, Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевич, сиздерге ультиматум койду. Муну кыласыңар, иштейсиңер, муну кылбайсыңар, иштебейсиңер деп. Вот ошону аткарып атканыңарды бүгүн дагы бир жолу ачыкка чыгарып койдуңар. Силер коркоксуңар. Коркок адам таза боло албайт. Коркок адам эл үчүн кызмат кыла албайт. Силер кантип өзүңөрдүн жаныңарды сакташ үчүн куралдуу аскерди, казактарды кырганы жөнөтүп атасыңар. Эмне үчүн? Мен бардык айтып атат, депутаттар айтып атат, өзүңөр билип турасыңар, агрессия кай жакта, ким, кайсы мамлекет, кайсы террорист? Террорист жок. Бул ошо карыган картаң чалдын Токаевка берген заданиясы, булардын амалы. Булар ошо казактын спецслужбалары оружияларды жолдун боюна таштап коюп атат. Ким таштап коюп атат? Ал банан беле таштап койгудай. Казактын КМБсинен канча количество курал жарак урдалып атат. Аны ким урдап атат? Аны просто мындай жөнөкөй жүргөн жарандар урдайбы? Эмне эле мындай өзүңөрдү бир мындай дөпөрөс сезесиңер, я? Силер бул кылганыңар менен кыргыз эли менен казак элине каршы коюп атасыңар. Муну Атамбаев да кылган эмес. Муну Акаев да кылган эмес. Муну Бакиев да кылган эмес. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, силер эл душманы болуп каласыңар. Эгерде куралдуу күч Казак Республикасына кирсе, Кыргызстандын куралдуу күчү, силер эл душманы болосуңар. Бүгүн болбосоңор дагы мезгил келет, бун үчүн жооп бересиңер. Мен кыргыз жараны катары айтам. Мен силердей эле боордош казак элине күйөм. Бирок мен өзүмдүн жанымды сакташ үчүн мамлекетке тукуруп вооруженный аскер киргизбейт болчумун. Андан көрө Камчыбек Кыдыршаев, Садыр Нуркожоевич, постуңарды тапшыргыла дагы чыгып кеткениңер силер үчүн өтө чоң достижение болот. Силер мындай мезгилде элдин уулу болуп каласыңар. Бирок аны кылбайт окшойсуңар. Анда силер эл душманы болуп каласыңар. Не только Кыргызстандын. Силер казак элинин да душманы болуп каласыңар. Бирок кыргыз эли душман деп айтылбайт. Силердин колуңар менен депутаттарды бурап айттым эмне үчүн 54 партийный, 36 одномандатный деп. Вот для чего было. Вот для чего была партийный системаны киргизген. Түшүндүңөрбү? Колуңардан келбейби? Ордуңарды тапшыргыла дагы кеткиле. Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич,
Силер уже бүт бардык границадан чыгып кетатсыңар. Бүт бардык границадан чыгып кетатсыңар. Силерди улут жигити деп, улут мекенчили деп айтууга эч кимдин оозу барбайт мындан кийин. Мен гарантия берем. Бирок силер сөзсүз түрдө жооп бересиңер. Сөзсүз түрдө бул эле эмес, бардык кылмышыңар үчүн жооп бересиңер.